Тарых деген өтө оор маселе. Тарыхка сый мамиле жасаш бул өнүккөн маданияттуу өлкөлөрдүн иши. Жалал Абад бул жалгыз Жалал Абад эмес. Ал жерде биз бала кезден билебиз 5 абад бар деп. Жалал Абадты, Султан Абадты, Бек Абадты, Кожо Абадты, Кемпир Абадты айтып жүрүшчү. Кемпир Абадта бар беле? Сөзсүз бир ушул жердеки султандын 4 уул, бир кызы болгон экен. Ошолордун ар бирине үлүшүн бөлүп атканда Жалал Абадты, Султан Абадты, Бек Абадты ушундай кылып берип, бир кызына ошо Кемпир Абад деп деген уламыштарды биз бала кезден угуп жүрчүбүз. Бул тарыхый шаар, тарыхый аты бар шаар. Биринчиден, экинчиден Кыргыз мамлекетиндеги борбор шаар, кыска мезгилде борбор болуп тургандагы шаар. Мен таң калам, дүйнөлүк масштабта, дүйнөлүк саясатты өзгөртүлгөн азаматтар дагы эч качан шаарлардын атын өзгөрткөн эмес. Чыңгыз хан дүйнөнү жарым басып алды да. Чыңгыз хан деген шаар барбы? Жок дегенде кичинекей канал да жок. Юлий Цезарь, Жатилла. Бир нерсе барбы? Жок жерден шаар курган, кумдун үстүнө, деңиздин боюна шаар курган бир гана Александр Македонский болду. Ал дагы шаардын атын өзгөртпөй, өзү шаар куруп, Александрия деп. Вавилонду өзгөрткөн жок. Ошол кездеги Мемфисти өзгөрткөн жок. Эч нерсени өзгөртүшкөн жок да. Ат өзгөртүү бизден эле калган бир оору болуп калды да. Экинчиден, Манас, эгер Манас болсо, бул бир областтык деңгээлдеги шаар эмес бул. Керемет окуяны айтып берейин. Биз Абсамат Масалиевич, генерал Исмаил Исакович үчөөбүз машина менен кыдырып баратабыз. Каникул мезгилде эл кыдырчубуз, тынымсыз. Ошол кезде бир жерден өтүп баратсак, генерал Баланчиев атындагы көчө деп жазып коюптур. Анан Абсамат Масалиевич аябай ушундай тамашакөй киши эле. Абдан шайыр киши эле. О, жолдош генерал, көрдүңүзбү? Генералдар керек болсо ушундай кылып алат экен. А сиз жүрөсүз деп. Десе Исмаил Исакович аскер кишиси болгону менен ушундай так жооп берди, токтоосуз түрдө жооп берди. Абсамат Масалиевич, биз бир көчөлүк киши эмеспиз деп. Абдан күлдү. Абсамат Масалиевич күлүп, кол берип мага бир деди, бир генерал бүгүн бизди тамаша менен утту. Бир деди. Караңыз. Бир окуя. Ошол сыяктуу эми Манас бир шаардык инсан эмес да. Борбор кылуу аракети да барбы? Борбор болсо, эгерде Бишкекти борбор кылып беребиз деген мезгилде 90-чы жылдардын башында ушул жарашмак. Бирок эми кызык абалда калды да, биздин учак Манаста келип конду десе, Манас аэропортуна келип кондубу же Манас шаарына келип кондубу? Эмне болду? Кандай болуп калды? Жалал Абад тарыхый шаар. Тарыхы бар шаар. Тарыхка тийбеш керек. Мына өнүккөн өлкөлөрдүн баарынын өзгөчөлүгү ушунда турат. Бир кичинекей эле тарыхы бар жерлерди таптакыр тийбейт да бузбайт. 13-чү кылымда курулган имараттар турат. 14-чү кылымда курулган имараттар турат. Караңыз, Европанын борборлорун карасаңыз, 14-чү, 15-чи кылымда курулган 3 кабат, 4 кабат үйлөр турат. Биздин түшүнүк менен айтканда алтын квадрат деген жерлерде турат. Аларда акыл жокпу, алардын акчасы жокпу ошону сүрүп салып, заманбап кылып имараттар тургузуп коюш. Тилекке каршы азыр Бишкекте тарыхый деген имараттардын көпчүлүгү сүрүлүп кетти. Эртең муунга биз мындан 100 жыл башта эмнең бар эле десе, эмнени көрсөтөбүз? Жер жетпей атабы? Жок, бизнес. Абдан пайдалуу жер болуп калды, жакшы жер болуп калды. Муну түртө салалы да, ордуна бирдемени тургуза коюп, бир пайда табалы. Мен угуп атам, азыр чынбы жалганбы билбейм, Туренкеев музыкалык окуу жайдын имараты бузулат деп. Кокуй айланайын. Эми Панфиловдун дивизиясынын куралган штабы ошол жерде госпиталь ба Союздун мезгилинде болуп турган нерселердин баары бузулуп атат. Жүрөгүң ооруйт. Жер көп айланайын. Кора бер,
каалаган жериңе алып барып кор. Бирок ошол окуу жайдан кимдер гана окуп бүтпөдү, кимдер гана чыкпады, канаалардын үнү, канаалардын айткан пикири эмне деген маселе бул? Караңызчы, бир керемет имарат. Ошол кездеги ошол доордун архитектуралык зодчествосу деп коет. Эмне үчүн Париж Нотр-Дамды миллиард евро коротуп, 2 канча миллиард доллар кетти, ошону кайрадан дал өзүндөй кылып калыбына келтирди. Эмне үчүн түртүп салып туруп ордуна бир килтейген бир соода борборун куруп койгон жок? Жок, тарых. Тарых. Ар кандай эл өзүнүн тарыхы менен улуу. Ар кандай шаар өзүнүн тарыхый имараттары менен кооз. Бакуга барыңыз, Ереванга барыңыз. Бүтүндөй 1800 жылкы курулган имараттардын баары турат. Кооз кандай гана Керемет. Мына Тагиров деген болгон. Тагиров өзү үй курган экен, аялдарга ошо өзүнчө окуй турган медресе курган экен. Ошонун үйү Бакунун чак борборунда турат. Курулганына канча болду? 200 жылдай болуп атат. Сүрүп салган жок да. Же Американы карасаңыз, ак үй 200 жылдан аштыбы? Американын акчасы жетпей, ошо заманбап кылып заңгыраган бир имаратты куруп коюшка. Жетет. А монда имаратты карасаңыз, биздин жогорку кеңештин имаратынан да эле кичинекей имарат турабы? Кеп имаратта эмес. Кеп ошол имараттын касиетинде. Анан ошол биздин өкмөт үйүндө Разаковго окшогон, Усубалиевге окшогон, Масалиевге окшогон залкарлар отурду, иштеди ошол жерде. Ошол Америкада, Вашингтондогу ак үй дагы эмне үчүн бузулбайт? Легендарлуу президенттер отурган овальный кабинет ошол эле кабинет. Бузбаса да сыртын тойкана кылып атышат го. Кайсы жакта? Өкмөт үйүн сыртын, Эми фасадын, тигил жогорку соттун фасадын. Москвада бир купецтин жашаган үйү бар экен да. Мына жакында аябай каттуу бир маселе көтөрүлүп, Москванын интеллигенциясы тарыхтык имараттарды сактоо коому аябай ызылдап чыгып, Собянинге чейин кайрылып, ордунда калтырышты да. Сүрдүргөн жок да. Себеби ошол купец, болгону купец. Купец деген сөз биздин тил менен айтканда соодагер. Эмнеге деген суроо коюлса, бул дейт 19-кылымдын башындагы керемет имарат. Ошол кезде көчөгө укмуш көп берип турган имарат деп. Ошол бойдон калтырды. Союздун мезгилинде баягы Минин менен Пожарскийге коюлган эстелик бар го. Ошол эстелик Кызыл Аянтка бир аз тоскоолдук болуп калгандыгынан жердин түбүн казып, жердин түбүнө рельс коюп, темир жол. Ошол рельстин үстүнө ошол эстеликти жүктөп, ошол рельс менен жылдырды да. Эмнеге? Бул улуу эстелик деп. А бизде эстеликтер бийлик сайын өзгөрүп атпайбы? Борбордук аянттагы эстелик ким келди? Кула ташап атагы талкалап салып өзүнүкүн коет. Бул эмне? Эмне адат бул? Билбейм мен кандай адат экендигин. Эми караңызчы, Финляндияда Хельсинкиде орустун императоруна эстелик турат да, Сенатский площадьта, Сенат аянтында. Болбосо өлкөнү басып алган. Өлкөнү басып алып, Россияга курамына киргизген. Анан мен айттым, бул кандай бул эстелик бул жерде турат десе, тарых дейт, бул биздин тарыхыбыз дейт. Ал эле эмес дейт. Ар жакта деңиздин жээгинде ошол императордун аялына эстелик турат, императрицага. Эмнеге боло турат? Ушул Хельсинкини көргөнү келгенде биринчи траптан түшкөн жери ушул жер дейт. Мына улуу болгон элдердин тарыхка жасаган мамилеси. Бизде ким келсе көкөлөтүп бар, ким кетсе артынан кыя чаап жерге киргизе чаап кетип келген эл чатакпыз да. Чатакпыз.